Келечекте күтөт салкын төр, чарчабастан чорка күлүктөр. Мекен үчүн кызмат кылалы, ыйман менен бирге жигиттер, ыйман менен бирге жигиттер. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Бир Кудайга кулач жайгандар, дини үчүн күйүп жангандар. Куран менен жүрөк нурланып, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Камчына жалгыз сабынбай, дүйнөдөгү жалгыз айылдай. Эч бөлүнбөс бир туугандарыбыз, бир денеде соккон тамырдай, бир денеде соккон тамырдай. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Келгиле жаштар кызмат кылалы. Үй Корозодо баарыңыздарга амандыкты тилеп учурашмакчымын. Алдыңыздарда Жеңишбек Жумакадыр. Bir жигит 20 жыл чет өлкөгө барып илим алыптыр. Анан 20 жылдан кийин бүтүп жолго келатып бир карыянын үйүнө Кудай мейман болуп жатып калат экен. Эртең менен турганда карыя сурайт экен: "Балам, каяктан келатасың?" дейт. Баягы бала 20 жыл илим алганына мактанып: "Ата, мен 20 жыл илим алдым. Кудай буйруса мекениме барып кызмат кылам" дейт экен. Балам жакшы экен, ошо сен алган илимдин башында эмне турат экен дейт экен. Десе бала ойлонуп, бисмилла турат экен дейт экен. Жок дейт. Тиги турат экен, жок. Бул турат экен, жок. Аны айтса болбойт, муну айтса болбойт. Абышка айтат экен: балам, 20 жыл жөн эле билим алган турбайсыңбы" деп. Аябай арданып кеткен жигит: "Ата, сиз айтыңызчы" десе, "Бир шарт менен айтам" дейт. "Кандай шарт?" десе, "6 ай мага кызмат кыласың, анан айтам" дейт. Айгасы кетип макул болуп 6 ай кызмат кылып, эми бүттү дегенде айтат экен: "Илимдин башында эмне турат, ата, айтыңызчы" десе, "Балам, илимдин башында сабыр турат, сабыр" дейт экен. Баланын жини келип: "Муну 6 ай мурда айтпайт белеңиз" десе, "Балам, сабыр, сабыр" дейт имиш. Демек, ар бир нерсенин башында сабыр бар экен. Кыргыз дагы бекеринен сабыр түбү сары алтын деп айтпаса керек. Бүгүнкү темабыз сабырдуулук жөнүндө болмокчу. Ordo Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч.
Үй бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан Ислам университетинин проректору, ардактуу, салмактуу кыргыз элине таанымал биздин устасыбыз Марс Ибраев келет дегенде сабырсызданып күттүк. Себеби бүгүнкү темабыз сабырдуулук жөнүндө болду. Урматтуу устаз, кош келипсиз. Эркин микрофон. Негизинен орозо жакшы кетип атса керек, Кудай буйрса. Сабырдуулук дегенди элге бир сөз менен айтсаңыз түшүндүрүп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын исминен баштайын. Шындыгында мына бизди ушул күндөргө жеткирген Рамазан айы, баягы Рамазан айына жеткиргендигине шүгүр дейт го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары өзү баш болуп Рамазан айын келгенге чейин күтчү экен. Рамазан айы келген учурда аны ушунчалык пайдалуу өткөрүп, анан сабырсыздык менен күтүп келип, анан пайдалуу өткөрүп, Рамазан менен кош айтышып кеткенден кийин Рамазанды эңсеп, аны сагынычы менен жашачу экен. Ошонусуңары сабырдуулук деген нерсе бир аалым айткан экен дейт. Сабыр деген эмне десе, сабыр деген сага кандай гана бир жагдай пайда болуп калган учурда бул сабырдын түрлөрү келгенде өзүнө жараша айтылатыр. Ошо кандай гана сабыр кылышы керек болгон маселе келип калган учурда, учур жаралган учурда ошол абалдан чыгуунун жолдорун издөө деген экен дейт да. Пайгамбарыбыздын бир хадиси болсо керек, эң күчтүү адам сабырын жутуп ийген убагында деп, карманган адам деп. Муну башканы мисал кылбайм, өзүмдөн көрөм да. Кыйын да негизи. Сабыр түбү сар алтын деп кыргыз бекер айтпаса керек. Чыдамкай болуш керек. Аалымдардын көз карашы боюнча бир эле нерсе эмес, 3-4кө бөлүп жүрөт да сабырдуулуктучу. Мисалы үчүн ибадатка болгон сабырдуулугун калган өзүңүз улап берсеңиз. Туура айтасыз. Негизи баягы пайгамбарыбыз айткандай, күчтүү адам, күрөштөгү жеңген адам күчтүү эмес. Бир эмеде балким күчтүү инсан деген ким десе, күчтүү адам ошол жагдай пайда болгондо сабыр кылыш керек болгон маселе келгенде жеңе билген адам ушул деген. Ал эми сабырды бир сөз менен айтып эле сабыр ушул экен деп айтып коюш бул туура эмес деп айтам. Аалымдар далайлаган китептер жазган сабыр жөнүндө. Пайгамбарыбыз башта көптөгөн хадистер айтылган. Мына ошол сабырдын дагы өзүнүн түрлөрү бар да. Мисалы үчүн сиз айткандай сабырдын кандай түрлөрү бар десе, жалпы ислам дининдеги аалымдардын айткан эмесине 3 түргө бөлөт. Бирок мен бүгүн 4-өөнү айткым келип атат да. Эмнеге десеңиз, кээ бирки мутаахирин аалымдар, акыркы учурдагы 20-21 кылымдагы аалымдарыбыз, устаздарыбыз 4-үнчүсүндө кошуп олтурат. Балким бул алардын иштихады, аракети. Биринчиси сабыр деген нерсе эмне десе, биринчи нерсе бул ибадатка болгон сабыр. Мына Алла Таалам буйруду, ибадат кылгыла деди, намаз оку деди, орозо карма деди. Мына орозо кармап атабыз мисалы үчүн. Сабыр керекпи? Сабыр керек. Эртеңменден туруп кечке чейин жебей, ичпей, кээ бирлери көнгөн адаты бар, тамеки чегет, кээ бирлери насыбай чегет. Биринчи кармап аткандар бар. Биринчи кармап аткандар бар. Күндүн ысыгы дегендей ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Же болбосо жумушта, өтө оор жумушта сабыр кылыш керекпи? Сабыр кылыш керек. Намаз окуганга моюн жар бербесе, эртең менен таңда туруп, даарат алып, муздак сууга мисалы сабыр керек. Ажыга барып келиш үчүн ошончо ысык мамлекетке барып, оорусуна карабастан 10-15-20 күн, 30 күн ошол жерде жүрүп келиштин өзү чоң бир сабыр талап кылат. Зекет, чөнтөгүңдө бар акчаңды чыгарып бериш. Ал эмес сен жакыныңа бере албай аянып аткан учурда, эки нанды бөлүшүп жей албай аткан учурда сен келесиң да 40тан бирин Алла Тааланын жолуна берип атасың. Сабыр керек бул нерсеге. Ибадатка сабыр дептир дейт. Экинчиси эмне десе,
күнөөлөргө каршы сабыр деген экен. Кандай десе, адам баласы мисалы үчүн чындыгында адашуучу экенбиз, дайыма адашып кетет экенбиз, дайыма мүдүрүлөт экенбиз, жыгылат экенбиз. Мына ошол күнөөлөргө каршы сабыр дегенде адамдын алдына тандоо келди дейли. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз алдына мирачка чыкканда билесиз го, өзүңүз билгендей, алдыма дейт шарап коюлду, сүт коюлду дейт го. Анан кийин мен сүттү тандадым дейт го. А болбосо ошо пайгамбарыбыз мирачка көтөрүлүп аткан учурдагы сунулган сүт, шарап ошол учурда арам боло элек болчу ислам дининде. Ал убакта арам боло элек болчу, өкүмү түшө элек болчу. Арабтар иче берчү, сахабалар да баш болду. Бирок ошого карабастан тандай турган укугу бар болчу шарап тандаганга. Бирок тандоо койду. Ошондой эле мындай айтканда муну айтып атканымдын максат дагы мисалы үчүн бир ибадатка каршы сабыр дегенде алдыңызга сабыр коюлду. Эме күнөөлөргө каршы сабыр деп атканда алдыңызга суу коюлду, андан кийин жанына дагы бир арам кошулган ичимдик коюлду. Тандай билишиңиз керек. Эмнеге салыштырмалуу тандайбыз дегенде, демек динге салыштырып бул арам экен деп туруп шарапты ичпей коюу менен тандайт экенбиз. Ошондой эле гыйбат мисалы үчүн ушак айым. Сөзгө кирип кетебиз, саясаттан баштап оору өттүм, тигиндей болдум, момундай болду деп, анан момчу адам кетти, анан тигини жамандайсың. Ошол учурда сен өзүңдү карманып кала аласыңбы? Маселе сабыр ошол жерде керек болот. Сен тигилер челип, булар 10 гыйбатты кылган болсо, 10 жала жаап аткан болсо, же болбосо 5 момунткан болсо, баарын аралашып кеткен жоксуңбу деген маселе ошондо күч билинет экен, ыймандын күчү. Үчүнчүсү, бул сабырдын дагы эң негизги бир эмеси, башка келген бале, кырсык, мусибат деп айтабыз. Эң оор да ошол. Бакара сүрөсүндө Алла таала айтып атат, силерди коркуу менен сынаймын деп атат, өлүм менен сынайм, жакындарыңардын мал мүлкүн алынышы менен. Мына ушунун баардыгы мусибат да, башка келген бир кыйынчылык. Мына ошол келтирбесин деп айтабыз, жеңилинен берсин дейли сыноосу дагы, бирок ошол сыноодо көбүнесе учурлар мисалы үчүн кичине кыйналып кетип эле бир аз ашка болуп калса эле адам ушунчалык деңгээлде акыркы заман мусулмандары өзгөчө мына дүйнөдө биз мусулмандар үчүн айтып атам, сабырсыз болуп калдык. Адамдан нааразы болобуз, мамлекетке нааразы болобуз, жада калса өзүбүзгө нааразы болуп атабыз да, мисалы үчүн өзүнө өзү нааразы да адам, тооба кылдым. Эмнеге десең өзү түшүнбөйт. Эмнеге дегенде, демек бул жерде шайтан, нафси, чөйрө катуу ойноп атат. Сиз бир аз убакыт сабыр кылып турсаңыз, урматтуу көрөрмандар, азыр сабырдуулук жөнүндө бир чакан тасма. Салам досым, сага эмне болду? Бир нерседен кыжалат болуп турасың. Билесиң досым, экөөбүз бир тууганда болуп чогуу жашап атабыз. Сенин да артыңа мен кулак салбаганда ким кулак салмак эле? Айтчы досум, эмне болду? Орузбек, окууну таштайт окшойм. Университетте 4-курста окусаң, университеттеги эң мыкты студент болсоң, сен окууну таштасаң, башкалар окубай эле койгону туурабы? Чөнтөгүмдө колко тыйын акчам жок. Канча айдан бери окуума жөө барып келип жүрөм. Же силерге жардам бере албай, же Батирдин акчасын төлөй албай, же тамак ашымды алып келе албай. Силердин да көзүңөргө тик карай албай уялып чыктым. Өзүмдүн тагдырыма өзүм кейип. Эгерде мен сага жолукпаганда, кафе-барларда шапар тээп, көрүнгөн казинодо кумар ойноп, көчөдө эле калмакмын. Мен сага жолукканыма абдан ыраазымын. Сен менин жашоого болгон көзүмдү ачтың. КГУстада окуган байкем бар эмеспи? Ошол университеттин жатаканасында жашайт. Өткөндө кабар алып коеюн деп барсам, бут кийими айрылып, суук тийип катуу ооруп калыптыр. Анан боорум жардам берейин десем, колуман эчтеке келбейт. Сабыр кылыңыз байке деп эшикке чыгып ыйлап салдым. Баягы Медер байкеби? Байкуш. Бизге эмнеге айтпады экен? Досум, сен ойлонбо. Ал байкеге дагы жардам берер бир киши табарбыз. Өзүң айтчу эмес белең, сабырдуу болгула деп. Алло, ким бул? Алло, сабырсыңбы сен? Ооба, мен, ким бул? Сабыр, мен университетте талант агайың. Сенин телефон номуруңду сураштырып атып араң тападымбы? Сен кайдасың азыр? Университетте эмессиңби? Талант агай, саламатсызбы? Жок, азыр мен үйдө элем. Тынччылыкпы, эмне жардам керек эле? Жайынча. Сени менен бир жолугуп отуруп, жакшылап сүйлөшө турган сөздөр бар эле. Эртең мага келип кетчи, сүйлөшөлү. Агай, макул, эртең келип кетем. Саламатта туруңуз. Болуптур, сүйлөштүк, макул. Кудайым жакшылыгын берсин. Тынччылык элеби? Билбейм, университеттен декан чалды. Эртең келчи деп. Сүйлөшчү сөздөр бар дейт. Башка балдардай тентектик кылбасаң, сабактарың баары 5 болсо, өз күчүң менен окуп атсаң, сен эмнеге чыкырды болду экен? Билбейм, эртең барып көрөбүз дейм. Да. Уруксат багай. Кел агай. Саламатсызбы агай? Саламатчылык, кел.
мен сени эмнеге чакырганымды билесиңби? Жок агай, эч нерседен кабарым жок. Мен сени сыртыңан жакшы билем. Анын үстүнө университеттеги үлгүлүү студенттердин бирисиң. Угушума караганда 5 маал намаз окуп, Аллах жолунда жүрөт экенсиң. Рахмат агай, сиздердин тарбияңыздар менен. Азаматсың. Мына сага окшогон жигиттер бар үчүн үмүтүбүз бар. Сага окшогон жигиттер бар үчүн элдин, мамлекеттин келечеги бар. Мына сага окшогон жигиттер бар үчүн биздин эмгегибиз акталат деп ойлойм. Анан Сабыр, өзүң билип турасың. Азыр орозо айында, Кудай буйрса, 10-чу күнүндө келип жатабыз. Анан орозодо бериле турган садака витрлерди ушул университеттин агайлары, эжейлери кеңешип чогулуп, акылдашып, ушу сага берсек деп чечтик. Мына могу жерде 5000 сом бар. Аз болсо көптөй көрүп алып кой. Рахмат агай. Аллах таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Бүгүн кечинде бир жакшы 2 досуң менен келип ооз ачып кеткиле. Макул агай. Сиздерге чоң рахмат. Декан эмнеге чакырыптыр? Эмнеге акча төлөгөн жоксуң деп урушкан жокпу? Жок, анткен жок. Тескерисинче анын ошонун садаканы мага берейин деп чечиштир. Мына мага 5000 сом беришти. Мына кызык, биз эмнени ойлоп жаттык эле. Алар да ошону ойлонуп жаткан экен да. Ооба досум. Эми силер капа болбосоңор, бул акчанын жарымын жатаканада жаткан байкеме берейин дедим эле. Гите окуу конкурсуна катышпадым беле? Ошол сынакта 1-чи орунду мага айгарышты. Койчу, мындай кызык. Кудайым берет деген ушул турбайбы? Канча акча экен деп сурабайсың? Канча экен? 70 000 сом. Мына өзүң айткандай, баардык ийгиликтин артында сабырдуулук турат. Ооба досум. 4-чү сабырдуулук жөнүндө улатмакчысыз. Сабырдын түрлөрү жана айтып атпаймынбы? Жана 3-чүсүн айтканда бале мусибат дедик, ошого бир далил катарында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисин айткым келип атат. Учурдан пайдаланып, сөзүбүздө далилдүү болсун деген маанайда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ушинтип айтат дейт: интизарул фараджи бис сабри ибадатун деп. Мында ешқандай бір қиыншылықтар, қандай бір қиыншылық авал келген учурда, башқа бір балия келсе, ошол учурларда дейт, ошол учурларды сабырдуулук менен өткөрүү бул ибадат болуп эсептелет дейт да. Момун мусулмандар үчүн бир сүйүнчү катарында айта турган нерсе. Ар бир өткөрүп аткан, сабыр кылып өткөргөн, чыдап өткөргөн, Алла Тааланын тагдырган алат айтпастан, мисалы үчүн кээ бирлер жакыны бул дүйнө менен кош айтышат, жакын адам чачын жола баштайт да. Мисалы үчүн пайгамбардын эң жаман көргөн нерсеси, налат айта баштайт тагдырга, мисалы үчүн нааразы боло баштайт. Ошондон көрөк менин жанымды алсаң болбойбу беле? Эмнеге үчүн ушундай тагдыр бердиң экен мага деп, мисалы, сабырсызданып, бул дүйнөсүн да ахиретине жогото баштайт да. Ошондон мен ойлойм бул сабыр бизге өтө чоң бир сабакты берген, анан адам баласында көбүрөөк болушу, мындай дагы эле адам баласында көп көрүнүшү керек болгон. Себеби адам баласын Алла Таалам жер шарына дүйнөгө халифа кылып дейт да, мына башчы кылып, бул дүйнөнүн баарын көзөмөлдөп туруучу кылып жараттым деп атпайбы? Жаныбарлардын үстүнөн да көзөмөлдөөчү, жаныбарлар падышасы, арыстаны улуу, пилим, бүт баардыгын башкарып турганда инсан болуп атат. Ал эми 4-чү сабырдын түрү, бул дагы болсо ошо аалымдарыбыздын кээ бирлери айткандай, устазыбыз айткандай, убакыттын баш айланткан агымына каршы сабыр деп атат да. Бүгүн убакыт байкасаңыз, эртең менен турдуңуз, кайра кечкирип кетип атат. Кечиндеси эми келип эле үйгө келдиңиз, таң атканын билбей калып атасыз. Кээ бирки элдер, ыйманы жок болгон, кээ бирки мамлекеттеги элдер убакыттын бат ушунчалык өткөнүнө, биз баягы илгерки союздагы жашап аткан адамдарыбыз мынтип калат го. Илгери союз учурунда жашаганда убакыт баарына жетчү. Кечке чейин жумушты да кылчубуз, малды деле карачубуз, анан шерине деле барчубуз, башка деле кылчубуз. Кенен болчу, түн деле ушунчалык узун болчу дейт. Азыр болсо эле турсаң эле кайра кечкирет депчи. Эмнеси берекети качты. Убакыттын баш айланткан агымына каршы сабыр дагы кээ бир мамлекеттеги бүгүнкү заманбап мамлекетте, өнүккөн мамлекет адамдар муну карап отуруп, өздөрүнүн пландаган жумушу аны менен дал келбей атып, жинди болуп, кээ бирлер акылдан ажырап, кээ бирлер өзүн өзү өлтүрүп атыптыр. Статистикалык маалымат ушулар. Мусулманга түшкөн нерсе эмне? Демек, убакытты да Аллах жараттыбы? Анда кандай гана убакыттын өлчөмү болбосун, кандай гана ал берекелүү болобу, берекесиз болобу, сабыр кылышың керек болот. Жетпей аткан болсо ага да шүгүр кыл, мисалы үчүн. Ошондон мен ойлойм, бул жерде 4-чү түр сабыр дагы өтө маанилүү, бүгүнкү күндө биздин жашообузда керектүү орду бар. Мисалы, сабырдуулук бул улуттун да табиятынан болушу мүмкүнбү? Мисалы, башка өлкөлөргө барганда, мына жол чырака турганда бир машинени бипилдетпейт, кыйкырбайт, сөгүнбөйт. Бизде кээде
аябай чыдамсыздык Мен менен улутка деп генге айтпайт элем, биологиялык жагына, гендик жагын айта албайм. Андай болду. тарбиялык бир жол бу. Бул маселе ошол элдин сиз айткандай таалим тарбия көрүп көрбөгөн маселесинде. Мисалы үчүн ошол эле Жапония, ошол эле Европа халкы. Илгери варвар болгон булар чындыгында. Бири-бирин кырган, өлтүргөн. Европада да орто кылымдарда билесиздер, жада калса даараткана, туалет түшүнүкү болгон эмес. Ошон үчүн Францияларда, жана эмелерде жана бүгүн эме үчүн парфюмерия көбөйүп кетти деген болсо, ошол учурда шунчалык жагымсыз жыттан улам алар парфюмдерди ойлоп тапкан да, атырларды. Анан ошол эптеп-септеп ошондо бир жашаган эл болгон. Бири-бирине варвар дегенде бири-бирин өлтүргөн, адилетсиздик болгон, күчтүү, алсызды баса калган эл болгон. Бирок булар кандайдыр деңгээлде өздөрүн токтоо дей алды да, силкинди да булар. Бүгүнкү күндө биз дагы коомдук, улуттук бир силкинүүгө муктаждык болуп атабыз да. Кандайдыр деңгээлде биз сабырдуу болууга мажбур болгон заманга келип калдык да. Сабырдуу болушубуз керек болуп атат. Кээ бир кемелердин кептерин уга билишибиз керек. Улуунун карынын кебин капка сал дегендей, каары аксакалдарыбыз болобу, улуулар болобу, мамлекет айтып атабы, динибиз айтып атабы, уга билели. Жада калса көчөдө тең-теңдүү эле инсан жөйлөшүп кеткен болсо, машина менен жөйлөшкөн болсо, жаштар өзгөчө мына жаштарга кайрылып айтат элем, учурдан пайдаланып сабырдуураак бололу. Мисалы үчүн бир кичинекей эле көз, балким көзү кылыйдыр. Мындай өзү туура эмес карайттыр. Сен эмне мени карап атасың деп жыга чаап өлтүрүп койгон учурлар көп кездешет. Жөнөкөй эле мындай нерселерден улам. Бул бүт бардыгы сабырсыздыктан, бул эмнеден себеп десе, ыймандын алсыздыгынан. Адам намаз окушу мүмкүн. Ушуну караңыз, Иншук мырза. Адам орозо кармашы мүмкүн 30 күн. Адам бирок чыгып туруп кайрылып күнөөсүн кылып аткан болсо, намаз аны күнөөлөрдөн, жаман нерселерден тыйбай аткан болсо, демек бул диндин негизги өзөктүү маани багытын түшүнө албады дегендик. Түшүнө алган жок бул адам. Андыктан бизге ушул сабыр бүгүн өзгөчө керек болуп атат да. Эмнеге? Жашообузда керек, үй бүлөдө керек болуп атат, көчөдө керек болот, коло кошуна менен болгон жашоо эмеде, табият менен болгон байланышта да, гармонияда дагы сөздөр сабыр керек болот. Болбосо көзүңө көрүнгөн баардык нерсени эле кыйып, өрттөп, жан-жаныбарлардын баарын өлтүрүп, мына эгер билсеңиз, Абу Бакыр Сыддык радиаллаху анху, Алла таалам ыраазы болсун, пайгамбардын сахабасы. Мурда кандай адам эле? Динге келгенден кандай адам болду? Жүрөгү ушунчалык жумшарды, кийин бутуна дагы биз айткандай шылдырак эмесин тагып калды дейт. Сурат элди таң калат экен. Эмнеге муну тагып жүрөсүз десе, курт кумурскаларды жерди басканда шылдырап, үн чыксын да курт кумурскалар качсын, мен аны өлтүрүп койбоюн деген ушунчалык баягы өтө назик бир жүрөктүү ойлонгон бир инсан болду. Демек бул сабырдуу инсан дегендик. Сабырдуу инсандын бир портрети. Ошондон сабырдуулук жөнүндө кеп кылганда эң башта пайгамбарлар, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, андан кийин сахабалар, андан кийин сахабалардын жолун жолдогон алым, аулия инсандардын өрнөктүү жашоолору биз үчүн абдан чоң бир мисал, өрнөк. Нерегенде мен бир кичинекей убакытта муну айтып бүтүрө албайм. Бир эле мисалды айтып берем. Бир эле эки пайгамбарлардан бир кыска мисал, анан сахабалардан бир мисал айтып берем. Мына ошол мисал деле бизге жетиштүү болуш керек. Калган мисалдардын бардыгы бүгүн китептерде бар, Кудайга шүгүр. Бүгүн фильмдер тартылып отурат. Мен оюмча бизге чоң бир өрнөк катарына жетет болуш керек. Негизи биз үчүн айттык, пайгамбарлар чоң бир өрнөк дедик. Мисалы үчүн Аюб алейхиссалам. Аюб пайгамбардын окуясы биз үчүн өтө чоң бир өрнөк. Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир кыйынчылыкта сабырдуулук эмес өрнөгү абдан сонун бир тарыхта из калтырган. Бирок Аюб пайгамбардыкы дагы андан кем калбаган чоң бир өрнөктүү бир эмес. Балким бүгүнкү күнүбүзгө дагы туш келип калат. Кээде кичине бир жерибиз ооруй калса эле наалып баштайт экенбиз, чыдабай калып атабыз. Аюб пайгамбарга ушундай бир сыноо келет, ага өзү негизи чырайлуу, жакшы, колунда бар инсан болот, бирок ошого карабастан сыноо келет, денесинин баары жара басып, жарада жөн жара эмес, курттап кетет. Курттап кеткен учурда ошондо дагы сабырдуулук менен дароо эле дубага отуруп, өзү пайгамбар да болбосо, мисалы үчүн, Аллахым, мен ушул дарттан мени куткаргын деп жалбарай калган жок да. Аюб пайгамбар дагы сабырдуулуктун каарманы катарында аягына чейин чыдап, себептерди орундатты, даарыланды, башка кылды. Бирок эң акырында качан гана курттар, жанагы денедеги курттар тили менен жүрөгүнө келип калганда гана, Куранда да бул эмеде өтө келет, айтылат, бисмиллахир-рахманир-рахим, инни массани дурру ва анта архамур рахимин. Мага бир зыян келди дейт, о Аллахым, мен сени эскере турган тилимден ушул курттар алып коюп атат, зикир кылуудан. Жүрөгүмдү сага эскере турган жүрөгүмдү барып азыр курт жеген атат. Анта архамур рахимин, сен райымдуулардын райымдуусуң, кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсүң. Эгерде менде күнөө болгон болсо кечиргин деп гана мени куткаргын деп айтпайт да, карасаңыз. Ушунчалык деңгээлде бир мындай кээде бир кыйынчылык келгенде сабыр кылуунун да адебин бизге үйрөткөн да негизи. Биз бир аз ооруп калсак, даттанганыбыз, уят
Эми ошон нааразы болбошубуз керек, тагдырга нааразы болбош керек. Анан дароо эле биз жаратканга Аллахым башым ооруп, грипп болуп калыптыр, мени куткара көр ушул оорудон деп дароо эле баягы себептер болгон нерселерди орундатпай туруп элечи, башта дарыланбай туруп эле, билбейм дагы башка бир себептер орундатпай туруп эле анан сурана баштайбыз. Экинчи бир мисал Урва Зубайр деген радиаллаху анху, Алла таалам ыраазы болсун, сахаба. Бул сахабага ушундай бир ооруга кабылат, бир буту ооруп калат. Бирок ал бут бүгүнкү күндү түнүн айтканда баягындай кесип ампутировать этип алыш керек болот, себеби болбосо гангренден ал эме болуп кетет да, бут денеге чейин тарап кетет. Ошондо учур келгенде адамдар айтат, келиңиз анда биз сизге бир дары берели, ал дары бир биздин тилмен айтканда балким наркоз деп айта албайбыз, наркотик эме кошулган, баш айланткан, өзүңдү унуттуруп кое турган бир дары. Ошол учурдагы дегенде жок дейт. Андан көрө эң жакшысы мен намазга турам дейт да. Намазга турганда дейт, мен үстүмдө жараткан Алла таалам көзөмөл көрүп турат. Оң жагымда дагы бейиш, сол жагымда тозок, бул баягы хадисте, узун хадисте. Ошондо бир эмени айтып, мен дейт алдымда Кааба туруп, ушунчалык өзүмдү унутуп коям мен дейт. Денемди сезбеймин дейт да. Ошондо абалга келгенде, анан аттахиятка келип, ташаххудка келип отурганда гана менин бутумду кесип алып койгула дейт да. Ошондо ташаххудка келип отурганда бутун кесет дагы, намаз бүтүргөндөн кийин менин бутумду кестиңерби деп кайра өзүнө келгенде дагы сезбейт дейт да. Ушунчалык деңгээлде. Бул бир сынообу? Сыноо. Сабырдуулук кылды. Экинчи сыноо ошол эле күн үйүнө жетелеп барышат. Барса эки уулу болот. Эки уулунун бирөөсү тамдан кулап, улуусу кулап, кокусунан деп кокустун нерсе жок, тагдырдагы нерсе өлүп калат. Анан жубайы менен кеңешип, эмне кылабыз, кантип угузабыз, буту кесилип келип атса, өзү тигин араң турса десе, жок дейт да, бул пайгамбардын мектебинен өткөн адам дейт да, Урва ибн Зубайр. Андан көрө айткыла дейт, ал сабырды түшүнөт дейт. Баласынын немесин ачык айтат, ушундай болуп, бул дүйнөмдөн кош айтышты, сабыр кылам дегенде, инна лиллахи ва инна илейхи ражиун дейт да. Бардыгыбыз Алла таалага кайтуучубуз, баарыбыз да Алла тааланын мүлкүбүз дейт да, жаратуучубуз ал. Ошону айткандан кийин артынан дуа кылат дейт. Аллахым, сен мага эки бут бердиң эле. Бирөөсүн алдың, бирөөсүн таштадың. Алганыңа да шүгүр, таштап койгонуңа да шүгүр. Мага эки уул бердиң элең, бирөөсүн алдың, бирөөсүн таштадың дейт. Алганыңа да шүгүр, калганына да шүгүр дейт. Мыкты бир өрнөктүү бир сабырдуулуктун бир мындай өрнөктүү бир мисалы. Азыр эми көрөрмандар айтышы мүмкүн, алар пайгамбар, алар сахаба депчи. Бирок биз албетте айырмабыз бар. Ошентсе дагы Кудай Таала баарыбызга ошо сыноолорго чыдай турган сабырдуулук берсин. Адамга ыраазычылык билдире албаган Кудайга ыраазычылык билдире албайт дейт. Сөзсүз эле көз өткөндө мактабаш керек. Сизге терең ыраазычылык, мына жүздөгөн, миңдеген адамдарга иманына себепкер болуп жүрөсүз. Алла Таала миллиондогон адамдан иманына себепчи кылсын. Бир элге таасирлүү бир хадис айтсаңыз, ошо менен биз жыйынтыктасак. Мен дагы терең ырас билдирем сиздерге, ошол биздин жалпы мындайча телерадио компаниябызга дагы, ошо уюштуруп аткан инсандарга дагы бир хадис менен сөзүн жыйынтыктайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте мындай айтат дейт. Ни'ма силахул му'мин ас-сабр ва дуа. Кандай сон дейт. Мындайча айтканда момун мусулмандын куралы дейт да. Кандай сонун куралы бар дейт. Эмне десе, биринчиси сабыр, экинчиси дуа дейт да. Чындап эле таң калыштуу нерселер көп, сабырдуулукка байланыштуу. Мисалы ташты бир тамган тамчы же 2-3 жолу тамган тамчы тешпейт экен, арт артынан тамчылап атып, ошол кичинекей тамчылар ташты тешип чыгат экен. Бу дагы болсо ошо сабырдуулукка үйрөткөн бир мисал, үлгү деп айтар элем. Урматтуу бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңыздарга сабырдуулук каалайм. Көрүшкөнчө. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер.